Сооротуучу Кудай. 7-июль. Машаяктын айкаш-чыгачы Кудайдын табиятын өзгөрткөн жок. Болгону бизге Кудайды гана ачып берди. Кээ бир адамдар байыркы келишимдеги Кудай кекчил жана каардуу болгон деп эсептешет. Бирок жаңы келишимде ал өкүнүп, боорукер жана мээримдүү болуп калды дешет. Бирок жаңы келишим бизге Ыйсанын курмандыгы аркылуу Кудайдын ыйыктыгынын жана сүйүүсүнүн жаңы өлчөмдөрүн ачып берди. Кудай айкаш-чыгачта өзүнүн каарын жана адамзаттын күнөөлөрү үчүн жазаны өз уулуна төккөн. Ал биздин жазабызды өз ыктыяры менен көтөргөн. Кудай дагы эле ыйык жана күнөөнү жек көрөт. Бирок ал ошондой эле күнөөкөрлөрдү сүйөт жана кечирүүнү каалайт. Ал муну Ыйса айкаш-чыгачта күнөөкөрлөрдүн ордун ээлегени үчүн кыла алат. Машаяктын айкаш-чыгачы болбосо, биз Кудайдын кечиримдүүлүгүн кабыл алмак эмеспиз. Бирок Кудай ыйык болбосо, айкаш-чыгаштын кереги жок болмок. Анткени ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн жазаны Машаякка буруунун кереги жок болмок. Бирок биздин Кудайыбыз ыйык жана ошол эле учурда ырайымдуу.